2025-жылы мен эмнеге жетиштим? Көпчүлүгүбүз бул жөнүндө ойлоп калабыз. Көбүнчө биз төмөнкүлөрдү ашыкча драмалаштырабыз. Бул эң жаман жыл болду. Мен чындыгында эч нерсеге жетишкен жокмун. Айланамдагылардын баары ийгиликтүү. Ал эми менде эч нерсе жок. Бирок бул ойлорубузду токтосок, жылды жалпысынан карасак, анда жетишкендиктерди, кемчиликтерди жана өйдө ылдыйларды көрө алабыз. Өзүңүздү катуу сындабастан, чындыкты көрүүнү бир нече ыкмаларын караңыз. Негизги окуялардын тизмесин түзүңүз. Оңой же кыйын карабастан, сизге чындап таасир эткен 10 же 20 окуяларды же процесстерди жазыңыз. Сизге эмне жардам берди жана эмне тоскоол болду деген таблицаны кылыңыз. Жөн эле баракты алып, аны экиге бөлүп, бул жылы сизди эмне кубантты, эмне капа кылды, убактыңызды жана ресурстарыңызды эмнеге кеткенин иреттеп таблицага жазыңыз. Эмне маанилүү болду жана эмне маанисин жоготту деген көнүгүү. Ойлоңуз, бул жылда эмне маанилүү болуп калды же эмне маанисин жоготту. Артыкчылыктарды, өзгөрүүлөрдү белгилөө сиздин ички өзгөрүүлөрүңүздү байкагыңызга жардам берет. Жылдын триггерлери көп учурда сиздин тең салмактуулуктан чыгарган кайталануучу кырдаалдарды же темаларды белгилеңиз. Бул өзүн түшүнүү үчүн пайдалуу болот. Эмки көнүгүү 3 маанилүү учуруңуз. Ой жүгүртүүңүздө, жүрүм-турумуңузда же өзүңүзгө болгон мамилеңизде бир нерсе өзгөргөн 3 учурду тандаңыз. Бул сиздин аң семиңизди түшүнүүгө жардам берет. Бул кичинекей кадамдар биздин жасаган иштерибизди драмалаштырбай, учурду айкын көрүүгө жардам берет. Кээде жылыбыз куру кеткендей сезилет. Анткени биз аны сезүүгө жетишпей калгандайбыз.